чыкты. Муфту болуп койсузбу? Класс. Так. Full page кылып коеюн. Аябай көппүз го. Ушунчалык көппүз э? Эми андан кийин сайттардын каталогу кетсинби? Немеси боюнча? Так, бул пока буну кылдык, э? Сайттардын каталогу кетти. Аны курса жактан көчүрүп келейин азыр. Так, ошондо көздөмий. Вырезать этип коеюн. Сайттарды да тандалыш керек го, кайсысын киргизебиз, кайсы жакшы сайт. Сиздер списогун берсеңиз, мен киргизип коем. Жаккан сайттар. Негизи бар да турабы? Жанагы толтурдук го, ошол жерден алып карай Бул бересиз. жакта жана эмелер көп да. Сүрөт таба турган эле койчу эле. Сайт ресурсы для скачивания фото дегендер көп го. Ошондон бирөөнү эле алсак жетет го дейм. Ар кандай жанрда, сферадан алыш керек да. Мен оюмча. Кыргызстандардын сайты дегендеби? Жалаң эле жана графика жөнүндө кылбайчы. Төрийинден бирөө алып, дагы эмне, бизнес сайттан бирөөнү алып, ар түрдүү сайттарда коюпчу. Ушуну канча сайт киргизебиз? Ким билет? WordPress'тен уже работа башталганда анда желательно көп киргизилет. Азыр мына Notion'га примерно канча 10дун тегереги киргизелүү. Четинен киргизип койсо болот каталогдор. Эң жакшыларын таңдап, жана списокто да бар экен мындай. Анча эместери да бар экен да. Ошону айтып атпаймынбы? Алып туруп, Тандап. жакшыларды кошуп койсок. Ар бирибиз бирден сайт алсак деле кирип калат экен анда. Ошол 10дун тегереги болсо деле. А то немеден кийин ойлонуп калдым, Фимада өткөндө кыйналып 3 саатыбызды кетирип жасадык эле. Башка направленияга бурулуп кеттик го. Ошондой да жаман болосу. Коштук. Мерим толук укпай калдым. Жакшы такыр уулдап атат. Ертең уулдап атат. Лайфхактар. Жактан көчүрүп кеш керек экен, кайсыл жакта жүрдү эле биринчиси? Сиз билесизби дегенде? Жакта жүргөн. Ушуну эле Башкача алып которобуз да, кеңештер же кандай? Не деп которойлу? Азыр жазайлы. Пайдалуу бирдеке деп коюш керек. Ресурстар да. Ресурс кыргызча.
Булак. Булактар болот да. Бирок туура Ушуну келеби? туура Ал жака келбей лайфхак калат дагы го. киргизебиз го. Лайфхак, по-моему, билбейм. Барбы? Биздики бүт эле кеңеш анан мыкты китеп деп кетип атпайбы? Ссылка, сайттар. Анда кыскартып эле веб дизайнерлер үчүн кеңештер дейлби? Веб дизайн. Веб дизайн Азыр сайттарда эмне деп жазылчу эле, азыр карап көрөлү. Илхом үчүн. и ошо илхом деген сөздү Мирого мен ошентип которуп жазсам Google'дан ким? Азамат Токтокунов неме деп жазып коюптур го, балким Илхам деп жазыптыр. Көрдүңбү комментарийсин, Ренат? Көргөм. Үйлөрдү. Илхом болуш керек, өлө илхом деп айтат го. Google'дан бирөө которгондо мен ошентип чыккан да, Илхом деп чыккан. О болуп. Ооба, мен да которгом ошентип. Меники да ушундай чыккан. Жок, Илхам дейт го. Илхам турбайбы? Google'да. О. Илхом деп эле пайдалуу бирдеме деп коюш керек. Маалымат же материалдары анда болот эле. Мне контент чыкпай атыр. Потому что Google'дан чыгыш керек. Да? Кантип чыгарса болот муну общий выделять этип эле. Кармап туруп тогу азыр. Просто бар по отдельности деп атпайбы? Мына тогулду мына түстөр боюнча экен, бирок. Болду, чыкты окшойт. Же жарымы чыга элек. Бирден чыгарасызбы? Жок, болбойт кандай? Ким чыгарат бир-бирин? Сиз Мен чыгарасыз. чыгарып атам. Ладно, Бирок бул чыгарасыз. түстү эмне кылайлы, киргизейлиби градиент боюнча? Жүрөсүң. Ну, тоже полезный. Отчасти, да. Аталышын эмне кылайлы, ана кеңештер деп эле коелу. Мен деп койбойлу. Пока жазып туруп анан ой жакшы ой келет. Обычно түштөн кийин Сенин жакшы дизайн ойлор келет. проектиңе жете градиент. Жок, Бул тема болуп алыптыр, жакшы. Бул эмеси эле сразу эле кетти. Кызык. Эмне батпай калдыбы, жетилип калдыбы? Тамгалар. Ушинтип калды. Анда Бардык дагы кичирейтип коюш керек. Мен өзгөртүп коем, анда кичирейтип коем. Просто эмесин эле квадратный. Biraz квадратныйраак кылып койсоз батып калат. Кстати, мына бакыт киргизген тема графикалык дизайн эмес, веб дизайн деп койбойлу атын, веб дизайнерлер үчүн. А то бул жерде бирок бул жерге графикалык деп жазып койгон экен да, жокусуна. Сен веб дизайнда колдонобуз го буларды. А то бардык жерде графика деп эле жүрөт да. Мына 4 жерде, 3өндө графика болуп калыптыр. Мынаны. Бирок анда бакытка айтышыбыз керек, мына графикалык дизайнерлер үчүн дегенди өзгөртүп, веб дизайнерлер үчүн деп. Бул материал ушундай болчу да. Дизайн деп анан айтып коебуз. Ошондой эле болот го дейм. Графический менен веб дизайндын айырмасы өтө деле чоң эмес да. Туруса эчтеке болбойт го дейм. Ошо. Жок, мына Жазып коюш керек. Личкага мен жазып коймон. Ким Ринаттыкы, допустим, графикалык боюнча китеп экен, 5 китеп болчу.
Вот болду тоже ошо. может ошону чын эле жөн эле дизайн боюнча мыкты 5 китеп дейбизби? Себеби мисалы веб дизайн деген китеп графикалыкка туура келүү. Бул жерде Бул жерде Жалпы- дизайн лайфхактар жана сунуштар деп койсокчу андай дизайн лайфхактар деп. кыскараак да. Могуларды что-то чоң болгону мага жакпай атыр, майдараак эле жазып кой бербейби? Ооба. Мына неме боюнча ким Ринат мына жерге графикалык дизайн боюнча деп эле жалпы дизайн жөнүндө сөз кетти да, ошого графикалыкты может убирайым. Мына китепти окугансыңбы? Окудук эле го, немеде келечекте не заставляй меня думать дегенде. Веб дизайн боюнча түшүндүрүлөт го. Темасы. Меники темасы калып калган болчу да. Китепти өзгөрткөм да. Веб дизайн деп эмес керек, оңдоп коюм го дейм. Ошол эле шаблон да, чокудагы шаблонун эле аталышын. Жалаң графический китеп болчу да меники башында. Англисче болчу да. Анан кайра реальный орусча китептерди койдум да, анын темасы калып калыптыр да. Ушинтип контент жүктөсөк сонун эле болот го дейм менин оюмчачы. Мисалы үчүн сиз кыргызчага отуруп жүктөп атпайсызбы? Бул эң пайдалуу нерсе да, муну окушат обязательно. Мисалы үчүн орусча да. Муну жазыбадыбы Бакыт мырза? Бу да аябай сонун болуптур, бу да кыргызча эң түшүнүктүү да. Ушундай элерди көбүрөөк кылыш керек го дейм. Ушундай эле контентти көп контент жүктөй бериш керек да, просто эле Инстаграмдагы эмелерди которуп элечи, жаккан посттордучу. Биринчи ошону ойлотом да, таптым да, анан аны бир черновик жазып алыш керек окшойт. Башкалар көрө тургандай. Визуально жакшы болуптур. Сеники дагы Бакыттыкы дагы. Прям цвет тоже совпадает, шрифт тоже нормально. Бул ооба туура. Бул өзүбүзгө да эме да. 4-5 эле категория болот экен да, вики словарь менен бүтүрөбүз да анда. Вики словарь уже бияка жүктөлдү да. Сиз жүктөп койдум деп аткансыз. Мисалы үчүн могу да жакты мага фончу. Бунусу. Протоколду ким жазат эле? Протоколду Мерим жаз деп сунуштадым эле, унчукпай койдук. Эки кишиден жасаса жакшы го дейм, же кандай? Ким кандай ойнойт? Ооба, жакшы болот. Мерим Вики сөздүк. Болобу? Вики сөздүк десек да болот. Мерим сөзүн мен укпай жатам, Кандай дейсиң, жаркынай деди, ушундай. Ошондой деди, бирок эмнени сурап атканын түшүнбөй калдым. Чатка жаз, чатка окулбай атат. Так. Вики сөздүгү. Протокол дедим. Ошол жазылган протоколду немеге Notion'убузга жүктөйбүз, анан Ринат ушул записти YouTube'га жүктөгөндө ошол даяр эле протоколду коюп койсоңор жакшы деди да Молдогазы. Кайра ол YouTube'га описание жазып отурбай, убактыңарды кетирип, ошону эле коюп койгула дейт. Анан хэштег берген болчу. Жылдыз Академия, Күздеми деген хэштегтер бар окшойт. Неме сен Молдогазыга личкасына жазып сурап алсаң, ошолорду дагы жүктөп койгула деди го YouTube'га. То есть видео жүктөп атканда кошо жүктөп кеткиле дейт. Аларды алып салат окшойм, Болду го, алып салабыз го. Аларды ичинде эч нерсе деле жок. Чынабы?
Large болып қояды. Untitled деп тұрады ғой, осы жерге жаш керек қой біздікі. Не деп қоялы? Не деп? Башқа бет деп қоялы. Башқа бетті. Қош келиңиздер деп коелу. Төргөтүңүздөр. Ошондо задачабыз Бұл жерге hero section қылыш керек тұрау. Hero section жазып қойыш керек. Яғни сурет қойып тұр, бәрін алып қойыш керек. Figma'дағы элемент алып қойыру. Немес бармас, фильм бакетірс. Шақталы hero section алып қойыру. Жерін ұтпа кесіздің жана мұндай алып қойыру. На illustration'ды же общий ушуну алып келем дейсиңби? Ондай кнопкалар жаза салып, Notion'да, не? Анымсын билбейт экенмин. Ошо бир жерден көргөн болчумуш, Notion'да жүргөндө. Несін дейдіңер? Түсінбей алдым. Hero section бар ғой, ондай алып қойыру деймін да. Білбейтке маған. Суретті скриншот бұл? Даже не скриншот, а мисалы үшін кнопкасымен. Аз мисалы үшін күзде менен башка айменен ачканда. Как это ссылка кылып ачкан? Ачканда биздин сайтыбызда турабы? Сайт. Значит, здесь открою отдельно. Бұл жерге бір hero section жазып қойыш керек та. Кнопкалар менен. Азыр. Жазасаң көрейін. Мен жақсы білбеймін, Notion дегендер, мен тамыр сенішке қатыспаймын да. Мен азыр ачып көрдүм экран. Ушинтип чыгып атабы? Арчек? Жок, бул башка. Мен азыр ачылды, бирок домендин аталышы эле турат. Эми келип атат. Карточкалар көрүнөт. Notion'да эле болуп чыгат экен, галерея, если что. Эми ачылат азыр. Интернет жакшы болуп жатыр. Кайсы интернет? Оператор. Меники. Билгай. Мен ошону карап көрөйүн, hero секцияны жазып көрөйүн, примерно. Сиз жана өзүңүздүн образетиңизди Figma'дан жазып билесиз беле? Figma'дан кылганмы, анан сайттардыкын скриншот коюп койгон, көрдүңбү? Скриншот кылып коюптур. Вообще кылып койдум. Жүдөдүм бир Мен башында жүдөгөм. Кичирейткенде ошол эскистерди кичирейткенде кичирип эметпей экен го, мындай чоңойбой экен да, кичикей болуп кала берет экен, кайталаганчы. 3 эме колонка болгондо чоңойтком да. Чоңойбой койду. Бирок эмеси жакшы болуп турду, мисалы үчүн. Кыздын сүрөтү эмес, эме бираз көп турсуз да, хадырды набарды. Ошо мурда ошонтип эле айтып аткам да, узор койгондо чоңойтуп, opacity-ни эле азайтып кылыш керек болушунча. Не болду? Ушундай көрүнөт экен, бул жерге бир hero секция жазыш керек, жанагындай эмедей болчу.
Мындай болчу. Батаны мененчи. Бир саат. Ушуну эле эметип көрөйүнбү. Ошону коюп көрөм дейсиң. Көрөйүнбү. Не дейсиздер? Мына доменди ссылка сыяктуу кылып ачсаң аябай узакта ачылат экен, Ал эмеден колойм жана Açık сүрөттөрдү. görünç. Же сиздин интернет жакшы элеби? Жакшы эле. Меникиндейби? Доменди кандай кылып ачасыңар? Турганбай бәжі. Жөн эле копирование кылып туруп эле Ставить, да? Google'дун жаңы немесине ставить кыл. Копирование болот го. Копи линк да? Ооба. Мээрим чатка жазыптыр. Notion сайт блогдор боюнча идеялар деген жерде дагы кызыктуу фактылар деп киргизгенмин, карап көрсөңөр. Ошондой киргизсек болобу или нет дейт. Болбонучу. Кызыктуу факт болсо болот анда. Почему нет? Кай жерде? Бул эмеде идеяларда. Notion сайт блогдор боюнча берки өзүбүздүн ошого келсе. Киргиз, орусча экен да, мен уже которуп киргизип койгон окшойт деп. Кыргызча болсо жакшы болмок негизи, Пока орусча котором дейт. Ошо Которгон болбонучу. которгон эле көп убакыт алат экен. Google'дан эле которуп салат. Google'га салам мен биринчи. Google'га салам, анан Google'дан кийин дагы бир сире карап чыгасың да. Жана Deep переводчик кандай которот экен? Мерим ушул немени өзүң жоопкерчиликке алып ушуну бүтүрбөйсүңбү анда кызыктуу фактылар деп дагы кошойлу балким. Өзү биздики каталог сайт болчу эле вообще башка темага кетип атабыз. Бирок более интересный болот го дейм. Чтобы людям полезный болуш үчүн. Мен кече уже этот колдонуучулардын кирип биздин сайтыбызды көрүп атканыбызды элестетип кеттим. Хаялданып кеттиңби? Көп киши кирди. Канча киши кирди? Счетчик коюп коюш керек. Анын баары болот буюрса. Статистика жүрүлөт да негизи. Эмнени которуп атасың? Мына Дипл жакшы которобу эмне? Жана тексттин баарын которойюн атабы. Жакшы болбой калды. Сону которуп, негизи англисчеден жакшы которуп да, англисчени билбейм азыр. Биринчи орусчага которуп алыш керек окшойт анда. Кыргызча жок экен. Так что извините. Орусчага которуш? Чирил орусчага оңоюраак болот да. Жок, по-любому кантип кыргызча. Биз которобузда. Так, ошондо биздин эмебиз обложка даярдап берип атасыздар, Ылдый жакта дагы башка дагы сүрөттөр менен бар дейт. Көрдүм, то есть этот ошол текстке тиешелүү сүрөттөрдү деле балким араларына салып кетсең деле болот. Мерим. Ошентип которуп өзүң ушинтип киргизип коесуң, анан ар жакка кызыктуу фактылар деп категория ачып кошобуз да анда. Эгер жетишсең мына базар күнгө чейин кылсаң аябай жакшы болот эле, немеде көрсөтөбүз да. Агайдын немесинен өтөт да. Баарынын деле кереги жок. Мындай хотя бы жарым. Пока көрсөткөнгө керек. Минималдуу пока жетет да. Трелланы ачып задачаналарыбызды жылдырайлы Арчыбек, ачасың? Калган дагы
ошо hero коем деген сунуш түштү. Обложканы жасаш керек. Каталог сайты. Этот каталог сайтты анда неме кылайлы? Ар бирибиз бирден до воскресенья киргизели анда. Канча? Меникине кылып жүктөй аласыздарбы? Мындай видео. Сеникini жүктөй албайм бирок. Эми сага сен Окшош кылсаң турабыз дей да. берсең болбойт экен. Эметип Сен коебуз, эметип. эметип сен мисалы скриншоттун жанына неме видео койсоң, допустим, мен аны кое албайм. Аны кантип Видеону кантип Жана коюу? эмеден эле кылсаңыз болот. эметип Скрин таштасаңыз рекордер болот? барбы? Скрин рекордер барбы? Жок. Жана Сен жөнөткөн бир эле? Запись жок, ал экрана. эмес. Бдан башталган бир эме программа беле? Просто скрин рекордер кылат, бирок эме файлды аябай большой размерге кылышат да. Мен жанагындай жүктөгөндө мен азыраак кылып, сжатие кылып жүктөгөм да, вроде. Сейчас азыр. Мындай любой экрандын, монитордун любой бир жерин запись кылса болот, а? Кичирейтип туруп, Ооба. охваттычы. Ооба, Эмеде, азыр Просто Bandicam беле? Bandicam бар, OBS Studio деген бар. Bandicam деле болот го дейм. Мен мондай приложение Screen to Diff мен кылам да. болбосо неме кылбайлыбы? Сен ошол видеолорун бизге жасап бер, а биз текстин жасайлы. Давайте тогда эме кылыңыздар. Өзүңүздөргө жаккан эмени кылып туруп, жана менин эле дубликат кылып, негизи вас устраивает же, да, то, что я сделал? Ошону эле алып туруп, пенжени replace кылып эле өзүңүздөрдүн көчүрүп туруп, replace кылып полностью страница кылыңыздар. А видео жагын мага калтырып коюңуздар, мен ошо өзүнчө видео тартып киргизип коем. Окей. Описаниясын кыргызча кылып туруп өзүнчө жазыңыздар, жана үчөөнү эми которуп көрөйүн өзүм. Үчөөнү киргизгенден кийин. Так. Давайте мынанын арасында бүткөндөрүбүз барбы? Шаблон издөө жок, Арчабек тарткан фигман дизайн версиясын кылуу жок, лайфхаки советы по дизайнер перевод на кыргызский язык. Ушул прогресске киргизели, прогрессибиз жок же бул жерде? Иш жүзүндө. Иш жүзүндө деген киргизип коелу. Жумуштар көп болуп калыптыр иш жүзүндө. Оформление, шрифт, негизги түз дегендерди тандаган жокпуз. Кыргызча бийикке словарь. Булар постоянно кылып, булар шакта илинип турат да. Процесстегилерби? Үчөө турабы? Кайсы? Лейбл кылып коем. Лайфхак, словарь дегендер процессте гана турат. Текшерүүгө киргизип коеюн. Мына сеники экен, каталог экен. Вики словарь бүттү, же дагы толукталабы? Булар пока иш жүзүндө. Өнүнүп калды дейт. Эмес, макет. Ошонго мини каталог кичине анализ. Жана сен жасаган болчу да, мына сен каталог жасадың ошо. Барабар толукталат го? Албы? Ал иш жүзүндө болсунбу? Баарын ушул жакка өткөрдүң. Hero section менен обложканы бир эле кылып жасайсың? Наушнга. Hero секциясын жайгаштырып. Жана блок галереяга фон
ойлонуштуруп жасоо эне. Баннерби же кайсы? Обложка. Баннер жасоо деп кой. Жана узун, а? Баннер обложка жасоо. Тышкы бет деп кошкой да. Обложка тышкы бет болобу? Сырткы бетпи, тышкы бет? Бүт окшош сөздөрдү жаза бергиле. Тышкы бет, баннер, обложка, кавер деп. Кавер беле? Кавер. Англисче. Тышкы бет жасоо. Бет. Мээримдин кызыктуу фактыларын жасасын деген кошуп коелучу. Туура. Нени? Мээрим кызыктуу фактыларды которуп бир категория кылабыз го, балким. Ошол которсун деген неме задачаны жазып коелу. Сурап көрсө жетишеби? Же кандай? Окей деди го. Которолта, макул. Так, не дейт? Жетишем дейт. Макул, анда Жасап кошуп көрөйлү, коелу. агайга сунуштап көрөйлү, анан агай дагы айтат. Бул категория сен билесиңби деген категория болчу да. Ошол жака жүктөлүп атат. Ооба, сен билесиңби дегенде ошон Ар кандай неге которойлу? Хостингке которойлу ошондо. Мейли, сен билесиңби кылып коет категориясын. Хостинг, Notion хостингке которуп, Notion хостингке жүктөп, Сен билесиң категориясынын текстин даярдоо дебейлби же ичине маалымат жазуу же? категориясын кыргызча текстин даярдоо жана публичный доменге жүктөп коюу деген. Notion Доменге жүктөө деп кой, түшүнүктүү. Мээримди ответственность кылып улап койсун. Бул жакта отура эле мынтип кой, антип кой деп, бул жактан деле кылып коебуз. Мен дагы кирейинчи азыр. Так, мээрим. МДбы? Жумаева. Так, буну таскта канча? Пятницага чейин кое берелүү? Выступленияга чейин бир күн жолугабыз го, э? Ошо пятницанын аягына чейин кое бербеймин да. Ооба. Так, ошондо эртең пятница турбайбы? Жок, бүгүн. Бирсүгүн. Анын бирге чейинби? Пятница сабак болот да, ошондон кийин жалпысак болот. 11-лерде. 23:00. 23:00 болуп койдум. Так. Анда эмелерди доработка кыла бересиздер да ошондо, э? Сайтты анализ кылып киргизебиз, анан дагы эмне эле? Көп деле кереги жок. Экөө, үчөө киргизип койсоңуздар. Мен азыр да экөөдү киргизем го. Бүгүн болбосо эртең. Тиги кеңештерден да киргизип коелу, жанагы. Лайфхак беле эмне эле? Кеңештер. Кааласаңыздар, же таңдап коелу жана эмеден азыр Instagram. Эми бир цифрада бир количество кылсакпы? 7 же 8 бардык жакта. Давайте бир жумада бир жолу же бир жумада 2ден эле жүктөйбүз. Эмеге чейин деп атам да, тиги презентацияга чейин бардык жакта бирдей количество бардык жакта бирдей болот да, эме болчу.
Сетка болуп 3-4, 8 нормально болобу. Ооба. 8 кылып коелу. Анда мен да кошулайын. Мен да силердикине кошулайын. Мен да бир экөө жазап коеюнчу. Жазгым келип атыр. Лайфхактар боюнчабы? Кеңеш сайтты багы 8 штук кылсак жетеби? Мен өзүм да кошуп коеюнчу. Ошондо задачабыз ар бирибиз бирден да. Бирден же экиден. Бирден или экиден неме каталог кошобуз. Ага. Арчыбек обложка менен Хэро кошуп берет. Мерим кызыктуу факты жасайт. Дагы эмне? Лайфхактар боюнча кошумча киргизебиз. Виксла бар. Лайфхактан Ринат байке, Бакыт байке, сиз кааласаңыз тоже. Жок, Это уже каалабай как эле бы. турам. Анда Кала көрдү. эркектер кыла берсин пока, эркектер кыла берсин. Ага. Эме жаркынача сиз просто как контролдоп туруңуз, может какие-то правки, может будете делать присера карап, Виксла барда эгер идея чыгып калса кошуп коем тоже. Анан Жаңы башка секцияларды да карап, мындай как бы лидер катары деген секчи. Могу жерде что-то тура эмес болуп калыптыр, мындай койгулачы деп бизге мындай. Могу жерде что-то опечатка болуп калыптыр, тигиндей, мындай болуп койгулачы деп өзүбүз. Батпаттан эртелеп депчи. А то жүрө бересиз. Эш шалпылдаган. Жоопкерчиликтүү эле кезинде. Багдагүл Биймырзаева деген жазат. Мени да задача кошуп кое бергиле, сүйлөсөм балам ойгонуп кетти. Эмне кылуу керек дейт. Эме. Анда эмени которгонго жардам бер дейлиби? Ошону айтайын дегем да. Меримге жардам. Текст көп экен акта. Мерим менен биргеликте ошол кызыктуу фактыны бүтүрүңүздөр анда. Багдагүл HSP. Анан еще каталог боюнча дагы жардам берсеңиз. Перевод. Биякта жок го я. Болуш керек. Немеңиз кандай жазылган? Почтаңыз. Багдагүл Биймырзаева. Наушнда жокпу? Трелого кошулган эмес окшойт анда. Анда мен мияка эми чек-лист кылып кошпайын, Анда эмне кыла турган болдук? 5-күнү бардыгыбыз бүтүрүп келебиз. Ошол күнү все выступлениега даярданабыз. Болду, анан базар күнү чыгабыз да. Суббота болобу? Воскресенье болот да? Воскресенье? Азыр узун өчүт. 26-сы деп аткан, 26-сы. 26 ошо воскресенье болот экен да. 3 күн бар да. Аны ошону калтырып коелу анда. Анда жана гулеже берген немени да которуш керек. Аларды кое турайлы. Четинен которуп эле. Анда эле 8 количество 8 алып эмеге кирет да. Викисларга киреби? Анда четинен болгонун которуп берели мен. Ал аягында жетиштек көп коебуз да. Туурабы? Мейли. Ошондой сүрөт варианты менен кылганыбыз жакшы, Арчыбек. Ооба. Сүрөт менен сон болот экен, ооба. Мага жакты мисалы үчүн. Ладно, менистер анда жолугабыз да. Да. Жазып просто. Давайте. Ладно, давайте.